Да, достар, ассаламу алейкум. Şu көріп тұрғаныңар, сарайдың жанына, бұяқта малдың сарайы бұл. Бұқа бағлы. Бұқа бармайсың бұяқта, Ислам. Şu кішінекей жерде, қарағала қанша чоңдықта. Шол жерде Ислам біздің шарбагер қойларын қармайды екен. Қошқарларын қармап, мен дағы сат өргеннен кейін келіппін да бұяқа. Мен burada ұқтым еле, Ислам қармайды деп. Келдік біз Нокен районының айылардың біріне. Ислам деген шарбагерді мен көптен бері ұғып жүрдім еле. Бүгін насып қылып келіп қалып еле. Ислам, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Іштер жақшы, денсаулық. Бол отауы? Бол отады, Аллаға шүкір, секін. Бұл қошқарғананы үшінтіп жасап қойдың? Ова, жасадық. Бұл қанша размерде жасадың общий сыртынан размері бұл? Азыр мейір 1.60. Az общий размер есімен шығып қалды. Мейір 1.60 қошқар тұра тұрған жер. 1.60, қошқар тұрған жердің? 1.60. Анан мейірі 1.80 болса керек, орто. Ортосы? Нарақ 1.60. Ошонда 3.20, 5 метр. 5.20 ошындай да? Ені, общий ені 5.20? 5.20 болуш керек. Нар жағы? Нар жағы ем 5.60, 5.70 шындай. 5.60 болуш керек. Шындай олған кішінекейлі жерге бір мындайша айтқанда бір инвестиция қылып тұр да шындай писал. Мына бір киреше азырақ болса дағы бір қойларды, малдарды қарап жерде жүре береді. От салып қояды. Қанша қойып атады екен берге? Егер 2 чоң қошқарлардан таштасаң, 32 қошқар батады. Қанша? 32 қошқар, чоң қошқар болса. Егер майдарақ қошқарлар болса, 40 қошқар батады. Шу кішінекей жерге майда қозы қошқарлар болса, 40-ты батыршы болады екен да? 40 баш қозы жөлде батады қозы қошқар. 1 жаш қошқарлар батады. Мен мұны сарайды қылғанда көрдім еле сүреттерін. Анан өзімше үш жерді бір келіп тартып кетейін деп ниет қылдым еле. Берді маға жаққан жері мұны. Бар жоғы жығаштан болғандағы өте бәгі қап шықпап болғанда бәғы. Экономичный вариант болған, дыйқанский вариант болғанда мұна. Bir sıra жақшылап көрсетейін да, шындай. Бұшы қошқарғанан тартқандан кейін толтыра звоноктор болды да. Толтыра звоноктор, біз шында жасайт елек, қантез, қайерді адресті айт, барып көріп келейлі. Шындай дегендер. Мен бұяқта шарбагердің номерін айтып бере албайым, себебі бұл шептердің іші бар да. Бұлардың таласы бар, дыйқаншылығы бар, ішкер адамдар бар. Анан мен кейін қайра келіп, бұлардан видео тартып отырған адам болышым керек та, себебі аяқтары қыл түрді адам, түрді звоноктор мен башын ұрып тастайды. Ошоға қапы болбойсыңар туғандар. Шу жерден толық малымат берген әрекет қылабыз. Мұны астына ментеп бетон қойғам да. Цемент қойған, ем қанша мұны көріп тұрасыңар өзіңер бір 20 см биіктікте, 10-15 см биіктіктелі. Шүнтіп қойып, мұны стойкаларды орнатып шыққам мұна. Үсті жөніне шифр. Азыр плюстарын, минустарын чекеден қалтырып айтып кеткен әрекет қылабыз. Мұны бюроның размері қанша болып қалды ошондо, Ислам? Мейір 2.40 таза. Мо сыртына ем түсіп кетеді екен да, мо фундамент кетші. 30-35 сантиметрденші. Ошонда мейіргечен 2.5 болуш керек. Мондан моңғыч. 2.5 мен? 2.5. Мо тұстың сыртқар кетеді 2.40 жер қалады екен да. Ошо 5 метр таза қалады ич. Мұна ошол мол жерден мол жерге шейін азыр мұна 2.5-дан 5 метр ортадан бөліп қойғанбыз 2.5-дан болды. 2.5-дан таза шығады ичи ошо қошқар тұра тұрған жері. Бұны нар жағы қанша болып қалды ошонда бияғы бір? Ичи 1.60. Қошқар тұра тұрған жер 1.60. Дағынан қысқарақ қылса болу береді екен. Ұзыны 2.5 болды, турасы 1.60. 1.60 болды мына. 1.5 қылса ем дағынан жақсырақ. 1.5 болса да болу береді екен. Ем Ислам, сен бұны бірінші жолы қылып көрдің дәсің бі? Бірінші проба қылып көрдің да бұны ем азыр? Ова, бірінші жолы қылып. Баяғы азыр минустарындағы айтып кетесің азыр? Азында қылғаныңыз айта берейлі? Ова. Мұны астың қандай қылық? Асты қанша биіктікте болып қалды ем? Асты алды 70, арқасы 50 сантиметр болған. Мұны неде уклон бар да астында? Ова, уклон где-то бір 15 сантиметр уклон бар. Бұл нар жақтан біз жаққа уклон екен да азыр? Сидик ағып кетеді десек, сидик ақпайтам екен бір жерде. Өзіне сіңіп кете береді екен бетон болса да. Сидик ағып кетеді деген екенбіз. Сидик ақпай қалып тұр беді. Шу қығы емеулі тұрып қалады екен да, боғы емеулі. Өзімен өзі қала береді екен сидик ақпайды екен. Тұрып қалады екен да. Дағы күштірақ уклон керек пе, қандай ойлайсың сен? Жоқ, өзі нормально екен шу. Шу болады да?
10 сантиметр ham жетет ekan. Özünün kığı emgenden sırt aşkana agat biraz. Ооба. Onu kança kıldık mı? Razmerde kança kıldık onu? Koydun korgolu düşüp kete turgan, boğu düşüp kete turgan jerde. Korgol düşüp kete turgan jerde biz 2,5 santimetrden koysok 3 santimetrge чейин bu kurgaganda jıgaç. Karagay aldım ele de. Kişine nam bari geldi. 3 santimetrge чейин kengерip ketti. Oşa 2 santimetr özü jetet eken özüçü. 2 santimetr bolsa, keyin 2,5 bolup kattı eken da. 2 santimetr. Eğer nam bolsa 1,5 santimetr ham jetet okşaydı oşo. 2 santimetr kurgagandan keyin 2 santimetr kasa jetet eken de özüçü. Andan aşığı koyda nimesini ham men oyumça ortup koyat okşaydı tamalınç. Tak, oşonda bir eğer su olsa 1,5 koysa bolat eken da oşonda. 1,5 jetet. 1,5 normal bolat eken da. 1,5 santimetr расстояние koyup 1,45 ham bola berет oşo kengligi. Тазалаган оңой болот экен да. Муну кетменди мисалы үчүн биз узун сап кылып койгонбузда кыгын тапканч. Ошо канча берирак болсо кочкор өз жүрө берет экен. Оңойраак болот экен да кыгын тартып алгангач. Алыстан берек а? Bir 20 күн, 1 айда деле алса боло берет экен. Түгүнчү 1 айда бир алып койсо. Боло берет экен эми. Мына акырын шене мо листтерин жасап коюпбуз да. Ошо уклон болсо жакшы болот экен дегенди ушинтип жасадык эле мындай. Темирден мындай овальный түрдө болсо депчи. Бул жемди да ошо жака салабыз а? Жемди тапканыбыз баарын ошо жака салабыз, чөптү. Тапканыбыз чөптү баардыгын ошо жака салабыз. Расходун эсептеп чыктым, Алмаз. Сам экономичный вариант кылдым да мен. Көпчүлүктөр чөнтөгүнө туура келе турган. Муну мушу мага арзан түштү. Себеби али уста сал, профиль сатып ал, анан жыгач баары мындан кымбат түшүп кетет экен. Мушу лист оңой экен. Мына экилик листпи? Ооба. Экилик лист эле арматурага варит этип эле кайрып койдук а? Ооба. Буну бир терек берек эле үстүнө коюп уруп кайрып койдукпу кантип? Мерге карагай жыгач муну. Өзү үйдөн эле чыккан жыгач. Анан муну 5600 сомдук неме кетти. Лист кетти. Темир лист. Анан эки жака? Эки жака. Анан жетпегенине эки бурчка өзүм үйдөн чыккан мо листтерим кетти. Майда чүйдө. Эки бурчуна майда чүйдө. Основной мого ошончо акча кетти. Болот экен ошондо. Бүттү. Ошондо жемди сууну бияктан, сууну муңга куюп берип коет экенбиз да? Отдельно кылып коесуң да? Сууну мода өзүмөн чыкты мо турба. Өзү постоянный суу турат, буну атам ойлоп таптı эле. Постоянный суу тура берет, эки жактан ам кочкорлор иче берет. Мына. Өчүрүктөн келип иче берет экен да, бияктан дагы. Мына ортодо мына бөлүнүп турат мер. Бияктан дагы бир кой, бияктан дагы бир кой. Буну заправка кылып турат экенсиңер да, тез-тез, а? Постоянный суу болот бунун ичинде. Азыр түгөп калыптыр, өзү постоянный болуш керек. Анан мунун аркынысы туз турат ошондо. Нары жакта туз бар. Жөн өзүбүз кадимки жеген аш туз эң арзары али блогу 140 сомдон болот али. Азан. Ошо туздан алып келип, ошондон салып коебуз. Ошону яшык кылып салып коесуңар да, яшык кылып туруп салып коебуз. Жей берет кеңири, а? Түгөгөндө дагы толтуруп коебуз. Ошондо жей берет. Ошондо яшыкка өзүбүздүн эле майда туздан толтуруп койгонбуз. Баклажка эле койгонбуз сүзүшпөш үчүн, а? Аларды үзүп таштады азыр. Өзү ойнойт экен да булар иштеп амчы. Түшүнүктүү. Мол сыртынан дагы бир көрсөтөйүн эми. Ушунга канча кетти эми? Ислам общий расходду айтып берчи эми, эсеп китап барбы? Общий расход кичинекей эле жерге мына ушу навесте эми берсинби? Ооба. Бир 35 000 сомдун тегерегинде акча кетти. 35 000 сом кетти ошо жерге? Ооба. Мо шипер өзүмө 4 гана шипер сатып алдым. Өзүм үйдөгү эски шиперлардан эле ошону иштеттим. Мо рекалар, такталарды 4000 сомго сатып алдым. Мо 5600 сом. Мо жыгач 10 000 сом болду. Ошо полдого, уголок алсындагы. Анан мо уголок темирлери ham bir 11, общий эсептегенде 35 000ден ашып калды да, 40ка жеткен жок, 40 000ге жетпеди. 40 000ге жетпеди. Андан сырткары мынга окшогон мынарды өзүңдө бактардан эле өзүңдүн бактардан. Сен көргөн мына жыгачтар орустарак кадимки. Мына тыт өзүбүздүн теректерден эле кылганбыз, ооба. Муну сатып алганым жок. Ооба. Бул ошо өзүбүздүн колу кошунан ар жак бер жак таладан кеп келсек деле боло берет буну. Ар жактан аракет кылган адам болсо, буну табат. Бул шылтоо болбойт ал адамгачы, эгер ар жактан кааласа. Ушу менен 35 000дей акча кетти да ушунга. Ооба. 40 козу кочкор, 35 чоң кой кармаса болот. Ооба. Мына. 32 кочкор. 32 кочкор. Чоң кочкор, чоң кой ошондой 32 болот. Ошондо нияктан чыгарып калат экенсиң да мына эшиги? Көбүнүн эшиги мээрден болот экен. Мээрден алиги
метр сантиметрин келтириш керек экен да. Мер ачылуу мерден жабылат экен. Буну ачсак моңго тийип калат. Аңа күчтүү сварыш керек экен. Күчтүү сварыш керек, ага акча керек. Көп акча керек. Эми мен өзүм 1-2 жыл болду кой кармап баштаганыма. Мурун кичине малыбыздан бери кармайбыз. Эми бакканды жемдеген эми эле баштадың, а? Жемдегенди эми баштадым. Мерден ушундай киргизгенге муну монтип эле дыйканский вариант кылып койдук да. Мына, жөнөкөй эле вариант. Эмнеден киргиздирип, нар жакка өткүзүп коебуз. Кайра ошо жерде чыгарып беребиз мына. Болду. Эми бул бир койду алып келип берге 3 ай, 4 айга камайсыз, бир киргизип койгонго боло берет. Эшиги жок болсо эле көтөрүп эле киргизип койбойсуз аны. 4 ай ошо жерде жата берет. Эми сарайды айттык эми. Бу кочкорду айтып берем. Канча оборот кылдың, кандай болду, кандай жок, пайда зыяны Биз болобу өзү вариантпы, вариант эмеспи кочкор баккан. Же жөн эле пак тегип жүрө берели, не кылайлы? эми бирдеке адамды алиги айтат го, бир жакшы көрүш керек, ишин жакшы көрүш керек адам деп. Биринчи, али пайда калабы, калбайбы, эми баары жашоодо жашагандан кийин бирдеке кылып көрүш керек да. Аракет кылып көрүш керек. Калбаса деле деген. Калабы, калбайбы деп. Şu koçkor alıp толтурам деп нет кылдым эле. Мен пайдасын да ойлогонум жок өзүчү. Анан баштадым, бирок пайда калды. Калды? Ошо 35-33 koçkor болсо бирин союп жедим. 32ден ар биринен 2-3 миңден жем жегенден отунан сырткары калат экен да, калды азырчы. Ошондо бир 2-3 миңден калды, канча ай кармадың эле ошондо? 4 айдан ашык кармадым. Мен о жазда эм айтып, алып талага эм айдап жүрө бердик да. Ошентип анан октябрда, акыры ноябрда жемге таштадык буларды, ноябрдын башында. Ошо мен анан азыр жарымын сатып бүттүм. Эми калганы калды, эми буларды уже пайдасы көбүрөөк болот экен, көбүрөөк кармасаңчы. Эми мен саткандан кийин коям, кочкорлорум кымбаттап кетти. Эми жемин дагы расчет албаппыз. Кичине көбүрөөк болуш керек экен да, мындай запасың болуш керек экен да. Азыр сатсаң, мисалы, мына кочкор 7 миңге келген. Азыр 14 миңдерге кетип калат. 14 миңге кетет да. Ушул кочкор. Нарык кочкор 5,5 миңге келген. Жаздачы. Жазда келген. Жайлоодон келген малдар. Ай, мака пиширип саткан малдар. Ушулар азыр 12 бар. 12 бар да. 12ден өтөт, 13ке чейин барат. Нарыкы ям эртерээк алдым эле аны. Ал 6 миңге түшүп калды. Ошо ям бир 14-15 миң сомдук кочкор ошо. 15 миң. Нарыкы деле. Көктүйм. Эми буларды алып сен жөн айдап бактың да башында? Шөлө талага. 1-2 ай талада бактык, анан эми топтоп алыш керек, муну бүтүрүп алыш керек болду да. Зорго ушуну жеткизип кылып алдым да. Уч болуп алып, эптеп жеткизип алдым. Жакшы. Эми кудай калса, bundan биягына эми алып эле ушакка камап туруп проба кылабыз, эми? Эми даяр жер болуп калды. Эми анда ашча расход болбойт. Эми башта иштин башы баары кыйын болот. Кыйын болот экен. Ошондо биринчи пайдасы жаман эмес, а? Биринчи пайдасы жаман эмес, бир 90 миң калат экен. Эми жөн жүргөндөн көрө кышы менен жаман эмес да, 80-90 миң калса таза пайдасы. Кышычы деген, а? Кышычы. Эгер мен 10 кочкор бакканымда анча пайда болбойт эле экен. Мына ошондо ушул жерге толтура кочкор кармаса, кышычы бекер жатпай, мына ошондо 80-90 миң 30 миңден айланат экен да ошондо. 20 миңден айланып калат. 15-20 миңден айланат. Эгер 4 айга бөлгөн да? 4 айга бөлгөн да. 4 ай кармадык да биз. 4 ай кармадым, мен 3 ай деп эсептеп алып. Ошондо 20 миңден бу бекер жүргүчү 15-20 миңден болуп. Канча от салып канча берип аттың ошондо? Канча убакыт сенден талап кылып аттың? Şu 2 пресс жейт кечке чейинчи кочкорлор. Анан ар бири 700 граммдан жем жейт экен. 1 килога алып барсаң кичине кочкорлор бөгүп калат экен. Ошо 700 грамм нормально болот экен да. Эрте менен салып койсун, мен уктум эле да. Бул менден убакыт эле талап кылбайт. Эрте менен от салып коюп, суусун куюп коюп ишке кетем, кечке малда келип ушинтип коюп жатам дейт эле да. Сен кандай болду? Биз эрте менен акылларын тазалайбыз, мо калган кутканын. Анан жемин беребиз. Суу постоянный болот мерде. Анан чөбүн салып коебуз, болду. Обедте келип дагы сууларын текшерип туруп, азыр сууларын текшериш керек. Анан дагы чөбүн салып коебуз обедте. Кечке маалы ошо кайталанат дагы. Сен жок болсоң үйдөгүлөр деле карап коёрот, а? Үйдө ким болсо үйдөгүлөр карайт. Сен сөзсүз үйдө болуп шуну караш. Болушум шарт эмес. Мен өзү карабайм дагы бунучу. Ооба. Бошогон маалда бир келип карап коем. Барбы тириби булар деп. Жакшы экен. Мушуну чоң кочкор баксаң жакшы пайда дегенде ушу 4 тишти алып таштап көрдүм, проба бул дагычы. Бул 14,5 миң сомго келип түштү. Эми буну сатсак билинет да.
Жакында эле коштуң буну? Ооба, bir ай болду элек да. Bir ay болду элек, 25 күн болуп калды. Проба кылып көрүп атканбыз ар кыл варианттарын. Чоң кочкором таштап берип атабыз. Кандай болот экен мына кичинекей? Өзүм кочкорлорум да жетип калды уже, чоңдору жетип калды ушуга. Козу кочкорду жакшы көргөн же чоң кочкорду алып дагы дальше ныктап, акырына чейин ныктап көрүп дагы проба кылып атабыз эми. Болсо болуп калды. Биякта козулар жаң келип тур дебилер, Жаң келген. Мунусу жаздан бери багам. Буну кисар дедилем, билбейм, багып көрүп атам. Канчалык болот ал чымбы. Мен колдон алдым дейми? Анык эмес. Ушу багып көрүп атам. Эгер жакшы чыгып калса, таштап коебуз үрөңгө. Ошондой деген исам. Могу наркылар жөнөкөй эле козулар. Эми комментарийлерде раса жазат эми. Жооп берип турабыз эми, Кудай кааласа. Анан келип көрүп кетебиз дегендер болсо, бир көрсөтүп ам көрөсүн эми. Көрүп кете турган деле мына жигиттер мына бар жогун айтып түшүндүрдү. Асты бир аз уклон мына. Асты бир аз уклон, нар жактан бер жакка ушул эле. Мына размерлерин айтты. Өзүңүздүн фантазияңыз менен кыла бересиз. Илажы болсо, кышкысы биз баары Кыргызстан суугураак болот экен. Мен баары бир да мен интернетте көбүрөөк Өзбекстанды көрүп, анан могу жерде илажы болсо менин оюмча пленка менен орогон оң экен. Мен үшүктөн унча семирбей калды кочкорлорум. Балким көбүрөөк пайда болобу эле. Ойлогон даражага жетпей калды. Мен бербей калыпмын суроону. Ошо могу ысыгыраак болсо кой тез оңолот экен. Уже жаз келген сайын уже моолор эт алып баштады да, бир айга жете элек. Жакшы оңолуп баштады. Жакшы оңолуп баштады. Атак суук болсо моундай кочкоргонода түгүнөн шамал уруп коет экен булардычы. Мына суукта значит айлантырып жабыш керек бер да. Эгер суукта кочкор баксаңар, мынтип ачык болсо бакпай эле коюш керек, ачыгы. Ороп бакса багыш керек. Жазгыга жакшы да эми бучу мындай маалга. Түгү сасыбайт. Жет чыкпайт. Ушинтип бага бересиң. Кышта мына кышкыга пленка менен ороп ысык кармаш керек мындай кочкоргона кылса. Мына жерден бийик көтөрүлгөн кочкоргона ороп жакшы ысык кармаш керек. Ата астынан суу куруп, үшүп булар семирбейт экен да булар, Семириш кыйын болот экен да, түгүнөн суу куруп коет экен. Муну мен кийин угуп калдым. Муну эми могу лата баары бир болбойт экен го, кара неме, баары суу муздап калат экен жердеги сууларамчы. Суу болуп калат экен. Ушундай жагы бар экен деген, Кышта монда ачык жерде суук болот экен, значит. Жазгыга зор. Жазгы вариант экен бул, Жазгы вариант экен бул. Мону полный алып таштасак, азыр бар жогунан шамал кирет. Шамал керек да жазда. Ысык болбойт. Жазгыга жакшы экен ушу. Жазгы вариант экен. Ошондой жигиттер. Андыктан баягы эле комментарий, баягы эле лайк, баягы эле жакшы сөздөр достор менен бөлүшүп койсок болот. Мынтип колду колго уруп, башты тырмап движение кылыш керек деген достор менен бөлүшүп койсок болот жигиттер. Ушундай ишкер агалар болсо, мен дагы опытым бөлүшөм. Жаштарга бир өрнөк болуп берем дегендер болсо, мына Ислам Таксырга окшогон чалып кабарлап койсоңор болот 0550 35 37 37. Кудай буйрса, şu sizin koroңуздагы тартып элдерге көрсөтөбүз сизди пример кылып. Бар болла, тынч болла. Ассаламу алейкум, Ислам. Чоң рахмат сага. Иштерге ийгилиги. Дагы сарайларды чоңойтуп көрүп кылып атабыз биз дагы. Сарайларды чоңойтуп, дагы бир өнүгүп өскөнүңдү дагы бир көрсөтөлү элге. Кудай буйрса ошо күнөргө жетели.